мындай сувенир эрлер жасалат. Тургунбек Көккөзов 8 жылдан бери ат жабдыктарын жасаган уста. Ал көбүнчө кышкы мезгилдерде ээр чабуу менен алектенет. Каарманыбыздын атайын салынган устаканасы жок болсо дагы керектүү жабдыктарды чогултуу менен айылдагы убактылуу бош үйлөрдүн биринде устачылык менен алек. Эч кимден деле үйрөнгөн жокмун. Өзүм эле шалактала берген талант. Буйрутма келет, заказ берилет, ушу менен чаап эле элдерге беребиз. Алар анан токунат, минет. Бу сондолуп кан бүткөнү. Муну азыр кичине жукартабыз бир сыйра. Дагы бу кичине жукартылып, шлифовать этилет. Мына бул менен эле геркименч. Кыргыз эли илгертен жылкыны аздектеп, анын жабдыктарына дагы өзгөчө маани берип келет. Айрыкча атка тынч, жеңил болгон ээр токумду баалашкан. Ушундан улам элеттик чебер ээр чабууга бака терек жана талдын жыгачтарын колдонот. Ушуну менен бирге эле уйдун терисин ашатып, аны кургатып боекко салган соң ээрге каптайт. Тургунбектин колунан жасалган ээрлер учурда Чүй жана Ысык көл өрөөндөрүндө кеңири тараган. Бул тал, кара тал. Бул ошо атайын өзү заказ. Ошо талын алып келип берген. Ошо ээси. Ушу мага тал менен чаап берди. Бул дагы ошо. Муну комплектти кылып аткам. Тетинде жүгөнүн бүттү, эми калганын жасайм. Камчысы. Бу дагы ошо заказ. Муну кыла. Бул жаңы капталды. Бир 3 күн болду бүткөнүнө. Чакан устакана ачып, керектүү жабдыктарды толуктап алсам деген кыялдары бар каарманыбыз ээр чабуудан тышкары ат жабдыктары менен жыгачтан ар кыл сувенирлерди жасоону да колго алган. Бул эмгектери алыскы Талас облусунда да жакшы баага ээ. Мындай сувенир эрлер жасалат кээде жанагындай эмеге кетет заказ. Берсе жана Таласка, Көлгө деген сыяктуучу ошолорго кетет. Ручной бүт эле жасалат, кол менен. Анан азыр бир пландап аткам. Жанагы желдик тиккен машинка алайын деп, анан жанагы сүлкүралка, тилгенч жыгач. Анан бул жер временный эле. Бул үй да. Анан мындан чыгып жанагы устакана салып алайын деп аткам. Элет жеринде Тургунбектин колунан жасалган ээрлерге буйрутма бергендер көп. Алардын катарында Адилет Казакбаев дагы бар. Ал учурда жаңы ээр даярдап, көк бөрү оюнуна даярдык көрүп жатат. Бала кезден бери эле улак тартып келатабыз. Где-то 3-классынан бери. Анан буга чейин көбүнчө жанагындай орус ээрлерди, атайын улакка ылайыкташтырылган ээрлерди токуп келдик. Анан бул байкен быйыл бизге келгенине өзү деле 2 жыл болду. Анан ушул кол эмгектерин көрүп, аябай баа бердим. Анан ошол жерде заказ бергем. Буюрса мына бүтүп калыптыр. Буюрса жаңы оюнга даяр. Ойнойбуз буюрса. Мына ушундай керемет өнөрдү колдонуп, калкка да өздөрүнүн фантазиясы менен өзгөчө жана көркөм буюмдарды тартуулап жаткан жыгач усталар учурдагы заманбап кесиптин ээлери десек болот. Анткени алардын жасап жаткан буюмдарына күн сайын суроо талаптар көбөйүүдө. Ушундай устачылык менен алектенген тургундарыбыз районубуздун аймагында көп. Аймакты өнүктүрөбүз деп түзүлгөн өнүктүрүү фонду бир гана мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын гана долбоорлорун каржылабай, мына ушундай өнөр ээлерин да колдоп коюшса дейт элек. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.